Даңаза берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Нарын облусунун Ат Баш районунун административдик борбору Ат Баш айылынын өкмөт башчысы Азим Карыбекович тууралуу болмокчу. Аталган кызматты 2021-жылдын июль айынан тарта аркалап келет. Кызматка келгенден тарта аткарылган алгылыктуу иштерин атап өттү. Биринчи көйгөйлөрдөн бул биздин айыл өкмөтү финанс министрлиги тарабынан долбоор жазуу боюнча мындай айтканда дем берүүчү гранттан кара тизмеге кирип калганбыз. 2030-жылга чейин иш кагаздарын бүт тактап, биринчи жумушум ошо биздин айыл өкмөттү кара тизмеден чыгардык. Андан кийин биздин Ат Баш айылынын жалпы башкы планы иштелип чыга элек болчу. Бирок буга иштелип чыгыш үчүн биздин республикалык бюджеттен 1 миллион 500 миң сом акча каражаты каралган. Долбоорлуу институт менен келишим түзүлгөн. Анан ошол ишти биз 2022-жылы толук ишке ашырып, бүгүнкү күндө биздин Ат Баш айылыбыздын жалпы башкы планы бүтүп, жакын арада биздин айыл кеңеш депутаттарына сунушталып бекитүү алдында турат. 2022-жылы Ат Баш айыл үчүн жакшы жумуштар болду. Чындыгында эле биздин айыл кеңеш депутаттарынын колдоосу менен, жалпы айылыбыздын тургундарынын колдоосу менен десем болот, бир нече долбоорлор ишке ашты. Мындан эң чоң долбоорлорго токтоло кетсем, биздин айылда борбордук айыл болгондон кийин тазалык, таштанды чыгарган маселеси көйгөй болуп келген. Заманбап жаңы таштанды чыгарчу техникага биз долбоор жазып, ал жерден долбоорубуз жактырылып, 8 кубтук жаңы таштанды чыгарчу автоунаа алдык. Анын жалпы наркы 4 миллион 464 миң сом болду. 1 миллион 500 миң өздүк салым, 2 миллион 964 миңи фонддон грант катары келди. Экинчи көйгөй, биз 2022-жылы бюджеттин коомдуулугу алып чыкканда жалпы айыл тургундарынан биздин айыл чарба өзгөчө багытында иш алып барган дыйкан фермерлерден биздин айылда комбайн маселеси көтөрүлгөн. Жергиликтүү кеңеш депутаттары дагы колдоп беришти ал долбоорубузду. Анын негизинде биз жаңы комбайн спец техникасын алып келип ишке бердик. Жалпы комбайндын наркы 8 миллион 100 миң сом акча болду. Андан сырткары биздин айылда заманбап биздин айыл тургундарына эс алууга шарт жок болчу да. Бир сейил деп басканга парк уюштурган эмес. Анан ошо парк уюштуруу боюнча биз дагы долбоор жазып, ошол эле жаратылыштуу өнүктүрүү фондуна өткөздүк. Жаратылыштуу фондунун өнүктүрүү тарабынан жактырылып, бул долбоор жалпы долбоордун наркы 14 миллион 982 миң сом. Мунун ичинен 7 миллион 500 миң сом жергиликтүү бюджеттен каралып атат. 7 миллион 482 миң сом ошол жаратылыштуу өнүктүрүү фонду тарабынан грант катары берилип атат. Ушул долбоорубуз күз айлары менен башталды, баштапкы жумуштар. Бүгүнкү күндө айланасын тозу, арка, көпүрө маселенин баардык материалдары келип түшүп биякта. Токой жактагы сейил бакты буюрса быйылкы 2023-жылы 31-августка ишке беребиз деген жумуш планда турабыз. Ишке ашкан долбоорлордун ичинен билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулгандыгын белгилеп, мектеп, бала бакчаларда жүргүзүлгөн иш-аракеттерди айтып кетти. Каске Мамбеталиев мектебибиздин чатыры жок болуп, чатырынан суу тамып, үстүнкү этаждын класстарынан ичине суу тамып окуу процессин аябай тоскоолдук жаратып келген. Анан ошол жака дагы биз Ат Баш өнүктүрүү фондуна долбоор жазып, жалпы бул жумуштун наркы 3 миллион 207 миң болчу. Анын ичинен 2 миллион 707 миңди ошо фонд тарабынан колдоо табып, 500 миң сомду жергиликтүү бюджеттен өздүк салым катары каралып, бүгүнкү күндө ошо мектебибизди толук чатырлап бүттүк. Андан сырткары Теңир Тоо өнүктүрүү фондуна дагы Карыбек уулу Акматалы мектеби боюнча долбоор жазганбыз. Карыбек уулу Акматалы мектебинде ашканасында, спорт залында маселелер бар эле, жылуулук тарабында терезе эшиктери маселе болчу, эски жыгач жылуулукту сактабайт, азыркы заманга талапка жооп бербеген терезелер менен турган болчу. Ошолордун баарын жаңыртууга биз долбоор жазып, бүгүнкү күндө ал долбоорубуз дагы 90% бүтүп ишке берилүү алдында турат. Спорт залдын жылуулук системасы толук жасалды. Спорт залга жаңы заманбап терезелер орнотулду. Эски терезелерди алып, анын ордуна кирпич менен көтөрүп, терезелерди жаап койгон эле. Бүтүп. Ошонун баары азыр жаңы пластик, жакшынакай жаркыраган терезелер орнотулуп, бүгүнкү күндө коюлду. Андан сырткары ашканасынын толук эшик терезелери алмаштырылды. Жаңы сыртка жана брондолгон эшиктер орнотулду. Анын ашканасына толук балдардын тамак ичкенине шарт түзүү максатында ашкана инвентары толук алынып келип берилди бүгүнкү күндө. Жалпы наркы 3 миллион 688 миң сом болду. Анын 500 миң сом өздүк салым жергиликтүү бюджеттен, 3 миллион 188 миң грант катары фонддон берилди. Андан сырткары Ариске биз да долбоор жазганбыз эл аралык уюмдардан.
биздин Карыбек Уулу Акматалы мектебинин ичиндеги балдар чындыгында эле окуучулар көп, 2000ден ашык окуучубуз окуйт аякта. Анан ички санитардык абалын жакшыртуу максатында ошо мектептин ичинде ажаткана маселесин чечүү максатында долбоор жазып, бүгүнкү күндө 1.800.000 долбоор бүтүп толугу менен мектептин 1-2-3 этажында толук ажатканалар жаңы салынып, мектептин ичинен эле балдарга ошондой эшикке чыгып, алыс барбастан мектептин ичинен эле ажаткана барганга шарттар түзүлдү. Көрктөндүрүү иштери боюнча биздики ат баш айылына кире бериште өзүңүздөр көргөндөй кыяда быйыл жаңы 74 көчөттөрдү отургуздук, айланасын тозуп, ошо эшигин көрүп төрүнөт дегенде биздин айылыбызга кирип келатканда ошо жакта көрктөндүрүү, жарыктандыруу маселесин колго алганбыз. Ошо жакка жаңы заманбап түнкү чырактарды орноттук. Андан сырткары 74 түп мекемелер менен биргеликте райондук мамлекеттик администрацияда демилге көтөрүп, биз дагы көтөрүп, ошол жерге карагайлар отургузулуп, бүгүнкү күндө ошол жакта өсүп атат. Жалпы 2022-жылы 15 долбоор бүттү, так айтсам 13 долбоор. Жалпы долбоордун наркы 35 миллион сомдун айланасында болду да. Азим мырзанын айтымында инфраструктураны жакшыртууда, айылды көрктөндүрүүдө бир топ иштер аткарылып, өнүгүүгө карай бет алды. Мындан сырткары алдыга коюлган максаттарды айтып, каралып жаткан долбоорлорго токтолуп өттү. 2023-жылга Ат баш айылында жакшы иштер болот деп күтүп атабыз. Себеби дегенде азыркы кезде Ат баш айылына кирип келатканда чоң мал союучу жай курулуп атат ал жерде. Жанар Ибек деген жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан, анын ичинде малды заманбап убойный цех малды сойгон боюнча, андан сырткары тушенка чыгарган цех, андан сырткары пельмен чыгарган цех ачылган атат. Өзүбүздүн айыл өкмөттөн болсо дагы өзүбүзгө тиешелүү соц объектилер боюнча долбоорлор даярдап атабыз. Мына Керимбаев мектебибиздин от казан жаккан жагы мектептен алыс жайгашып, быйылкы жылы кышында теплотрасса 2 жолу жарылып, биз кичине көйгөй болду. Ошол теплотрассаны жакындатып, жолсо толук реконструкция кылып, жылытуу системасын оңдойлу деп ошол боюнча долбоор даярдап атабыз, чоң долбоор. Андан сырткары бала бакчабызда Курманалиев бала бакча бар. Курманалиев бала бакчанын чатырчасы эскилиги жетип, анда үстүнө суу тамып, көйгөй жарала баштаган. Ошол чатырчасын алмаштырып, жылуулук системасын анда толук оңдоп түзөө боюнча реконструкция долбоор даярдап атабыз да. Жанар Ибек ишканасыныкы 82 миллион сомдун айланасында болуп атат. Биз болсо Керимбаев мектебинин жылытуу системасын оңдоо 8 миллион сомдун айланасында, Курманалиев бала бакчасыныкы 4 миллион сомдун айланасында болуп атат. Андан сырткары быйылкы жаңы башталган долбоорлордон өзүбүздөр көргөндөй Борбордук көчөбүздүн жарыктандыруусу боюнча заманбап түнкү чырактарды орнотуу боюнча долбоор жазганбыз. Ат баш өнүктүрүү фондуна ички инфраструктураны жакшыртуу максатында. Жалпы Өмүр Акунов Борбордук көчөбүз кыядан баштап Өмүр Акунов көчөнүн аягына чейин 206 түнкү чырактар орнотулат. Заманбап бир түнкү чырак көчөнү карайт, бир түнкү чырак тротуарды эл баскан жакты карайт. Ошо көчөнүн эки тарабы менен болот. Ушул долбоорубузду жыйынтыктайбыз. Айылыбыздын, калкыбыздын тургундарына шарт түзүү максатында ушундай жолдо жумуштарды болжоп атабыз. Андан сырткары Ариске дагы биз айылды инвестиция долбооруна киргенбиз. Ал долбоордун негизинде бизге 105 000 АКШ доллары бөлүнүп атат биздин айылга. Ал долбоорду биз азыр жалпы элге фокус группалар түзүлгөн. Ар бир кварталыбыздан делегаттар шайланат. Делегаттар шайлангандан кийин жалпы айылда сурамжылоо жүргүзүлүп, ошол акчаны айылга пайдалуу эмне долбоорго жумшасак деп, ошо кайсы долбоор жактырса, ошол долбоорго жумшайбыз. Биздин айылда азыр келечектеги эң чоң бир барыбызга эле, мисалы мен жеке өзүмө биздин айылдын жаштарына шарт түзүү максатында заманбап бизде мындай айткан жабык типтеги спорт комплексибиз жок болуп атат. Алдыдагы максаттардын бири ушу айылыбызга жабык типтеги спорт комплекс куруу боюнча азыр проектисин бүтүрүп, быйыл эмди жылы Кудай буйрса донорлор болобу, жеке демөөрчүлөр болобу, же республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, фонддордон болобу, ошо жабык типтеги спорт комплекс куруп алсак, биздин айылыбызга бир топ чоң жакшы жасалган жумуш болот эле. Азыркы заманда дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, заманбап замандын талабы экен санариптештирүү. Өзүңүздөргө билгендей. Санариптештирүү боюнча да биздин айыл өкмөттө жакшы алгылыктуу жумуштар жүрүп атат биздин кызматкерлер тарабынан.
Калктын бүгүнкү күнгө көрсөткүчү 93% калкты санариптке киргизип бүттүк. Ошонун жыйынтыгында биз түтүндү 94%га киргиздик, калкты болсо 93%га. Ошонун жыйынтыгы менен бизде бүгүнкү күндө маалыматты берүү электрондук форматка өткөн. Алам божол айылдан башталса, өлкөбүздүн өнүгүүгө карай жолу айыл өкмөттөн башталат. Жыйынтыктоочу эми биздин айылыбызга, жалпы эле мамлекетибизге туруктуулукту, тынччылыкты, өсүп өнүгүүнү каалайбыз. Биздин айылыбызда дагы келечекте мен ойлойм жакшы иштер болот. Ошол иштерге баардыгыбыз ушу жапа-тармак ынтымагыбыз менен кирип жасасак, жыйынтыктар жакшы болот деген ойдомун. Ушу айыл тургундары, айылдык кеңеш депутаттары, жергиликтүү аткаруучу бийлик биз тарабынан буга чейин эле биздин айыл тургундары, айылдык кеңеш депутаттары колдоп келген. Ал үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Мен дагы эле буюрса колдоп жакшы иштер ишке ашат деген ойдомун. Азим мырза менен биргеликте биз дагы өлкөбүздүн өнүккөн мамлекеттердин тизмесинен орун алат деген изги тилек менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Сокол Медиа YouTube каналы даңаза берүүсү болду.